ашууда атты алмаштырбайт, бирок эшекти алмаштырыш керек деп айткан экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Пауэрлифтинг Федерациясынын жана Кыргызстан шайлоочулар Федерациясынын президенти, экс-депутат Бакыт Керимбеков мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жогорудагы айтылган ойлорго кандай карайсыз? Биринчиси, шайлоо эгер бир нерсени өзгөртө алса, буга сөзсүз тыюу салышмак дейт. Экинчиси, ашууда ат алмаштырбайт деп айтса, бири атты алмаштырбайт, бирок эгерде эшек болуп калса, аны сөзсүз алмаштырыш керек. Мен айтып коем, ушу өзгөртүү болуп калса, шайлоодон кийинчи, бирок өзгөртүүдөн баарысы коркот да, коркот. Ошон үчүн тыюу салганы бул туура эле айтылганда, баарысы жаңы келген, жаңы жана реформа жасалган адамдарды бийликке жолоттурбайт да. Ошон азыр деле көрүп атпайсыңарбы? Бийликте отурган биздин гос чиновниктер, депутаттар. Мен ушу таң калып атам да, өзүм да мурун депутат болуп, азыр уялып атам. Ушундай туура эмес, билимсиз чыгарган мыйзамдарды, ушундай кыргыз элди, өзүнүн элин алдап жүргөн ушундай депутаттар жана азыркы талапкерлер чыккан кантип өзүнүн элин алдайт да, карап туруп. Аны өзүм ойлоп калам да, булар жөн эле кыргыз деп жазылып жүрүшөт, ичинде кыргыз эмес болуш керек депчи. Ошол депутаттар дейсизби? Ошол да депутаттар да. Кыргыз элинин кызыкчылыгын коргогон мыйзамдар Эч ким жок да. 26 жыл болду, 26 жыл эгемендик Кыргызстангачы. Бирок ушул убакта мен бир баарысы эле талкуулучулар болду да. Могу жана орустар айтканда созидательдерчи, андай бирөөсү да болгон жок да. Туура. Көргөн жокмун да. Туура. Бакыт мырза, сиз биз билгенден экинчи чакырылыштын, жогорку кеңештин экинчи чакырылышынын депутаты болгонсуз. Биз билгенден бир 2 жылдай соттошуп да жүргөнсүз ошол шайлоо боюнча. Азыр болсо Кыргызстандын шайлоочулар Федерациясынын президенти катары акыркы мына эртең бүрсүгүнү боло турган шайлоого албетте шайлоо жөнүндө абдан көп сөздөр айтылды. Анын ичиндеги шайлоо кодексиндеги мыйзамдар, Борбордук шайлоо комиссиясынын кыймыл-аракеттери, жада калса 4 декабрда референдум жолу менен өзгөртүү киргизилген конституциядагы өзгөртүүлөр. Деги эле ушулар боюнча сиздин оюңуз кандай? Булар жакшы жакка жүрүшпү же болбосо жөн эле сиз айтып аткандай элдин башын айланткан эле бир интрига болуп калдыбы? 2000-жылы мен өзүм депутатка койгомда Эскөл районунан, өзүм мен Ананию айылдан Угдб деген айыл бар да бизде. 5 ата кожояр болобуз. Аны ошол жактан 2000-жылы чыкканда бизде футболисттерди айткандай группа смерти болгон да. Анда Субаналиев Катани деп койгон, Мамыркулов аким, Эскөл районунун акими болчу, Акаевдин досу. Акмакбаев Табир Конович, Рысбек Акмакбаевдин атасынын иниси болчу. Чолпонбаев Мукар Шалтакович, экс-спикер. Абдразаков, экс-госсекретарь. Обул молдо болгон. Анан азыр жана Бекбосун Кыдыкбаев деген ал деле бул мурунку аким, түптүн акими чыкканда. Анан мен эч ким таанып алган врач, невропатолог ошондо чыкканда. Бул жана одномандатный округтан да. Анан өзүңүз ошондо мен байкап калдым да, Субаналиев бийликке жагымдуу болгон жок. Эмне үчүн ал эмени бийликти алабыз деп Акаевга каршы чыкканда. Ошон үчүн Мамыркуловду койду да, акимди. Анан кандай кылышты? Биринчи турдан кийин
Субаналиев биринчи орун алып атат, экинчи орун Мамыркулов алып атат. Анан тиги башка кандидаттар, талапкерлер арыз жазып сотко, биз Абдыразаков экөөбүз эле жазган жокпуз да, болгону болду депчи. Анан сот кайсы чечим чыгарып атат? Экөөнү тең алып атат да. Экөөнү тең. Оппозиционерди да и бийликте турган. Элге жагымдуу болгондой болсун депчи. Анан бизди калган 6-9ду кайра чыгарып атпайбы? Биз 6-9 чыгып, анан Кыдыкбаев менен чыгып калдык 3-чү турга. 3-чү турда Кыдыкбаевди мындай уттук да. Мага мандат берип атат. Мандат берип атат. Уже кеч келип калдык. Мартта уже эме иштеп аткан жогорку кеңеште. Мен майда келип калдым. Анан бир айдан кийин убакыты өттү да арыз жазгангачы. Бирок мыйзамсыз эмелер да ошондой эле болгондо Акматбаевдин арызын алып атат. Албаш керек болчу да, убакыт өтүп калды арыз жазганга. Анан сот чечим чыгарып атат да, эч ким күнөөлүү жок депчи. Мен күнөөм жок, элдин күнөөсү жок. Центр избирком окружком башкача жол менен барыш керек деп койду да. Андай жол жок эме де мыйзамда. Мыйзамда Жок. Ал өзү эле чыгарып койгон да ошол сотчу. Ошондо ошол соттун чечими менен мени алып атпайбы 4 айдан кийин октябрда мандатыңызды алып. мандатымды алып, мен анда сотко кайрылып, ошондо деле президентке мен чыгып айткамда, президент Анда Акаев болчу да. Акаев болуп, президент шайлоо өтүп, Акаев кайра президент болгондо, анан жогорку кеңешке келип, жана жер мыйзам жөнүндө чыгып сүйлөп атканда, ошондо мен чыгып айттым да, Аскар Акаевич, мен жана 17,5 шайлоочулардын атынан айтып коюш керекмин да, могу туура эмес болуп калды деп. Окружком туура эмес чечим, суд туура эмес чечим чыгарды. Бул жактан мыйзам утулду, жогорку кеңеш утулду, сиз да утулдуңуз. Эмне үчүн ошондо бул закон о толковании чыкканда Керенбеков Бакыттын шайлоосу туура өттү депчи. Мондай болуш керек эле деп, окружком туура чыгарды деп. Аны карабай сот башкача чечим чыгарды. Мен ошондо ойлоп калдым. Акматбаев Рыспекти аябай коркчу экен да баарысы. Президенттен баштап коркчу да. Президенттен баштап. Анан мен ошо Акматбаев Таберикке рахмат айтам да, эмне үчүн? Мен анда шайлоо мыйзамды алып окудум да баарысын. Окуп, анан өзүм деле жанагы сотко катышып, 2 сот Шамарал Майчиев деген мени сатып кеткен да. Районный сотто чыгып, мени коргоп аткан да адвокат болуп. Жогорку сотто эчтеме сүйлөгөн жок да. Коркуп сатып кетти. Экинчи Самарцев деген болчу. Ал биринчи сотто өткөзүп, экинчисиде уже айтып калды да, Бакыт мен сот катышпай эле коем деп. Бирок өзүм катышып, ошону окуп, кайра 2 жылдан кийин депутат болдум да. Акматбаев Таберикти алып коюп, мен экинчи жолу депутат болдум. Мадомаров айтпадыбы, биз Бакыт экөөбүз 2 жолу депутат болгонбуз. Кандай десе, мен 2 созувда, сен 1 созувда. Анда Курманов Зайдини да айтып калчу. Бакыт жана Гераклит деген гректин философ бар эле. Ал айтты эле, бир дарыяга 2 жолу кире албайт деп, эч ким кире албайт. Сен кирдиң деди да. Сен кирдиң деп. Бакыт Ошондой болду. Биз мындай да, биз азыр көбүрөөк мындай көңүлдүү, мына азыркы эртең бүрсүгүнү боло турган шайлоого бурсак да. Мен сизден муну эмнеге сурап атам? Ошол башыңыздан шайлоо процессин өткөзүп, соттошуп жүргөн адам катары. Ошол бул сиз экинчи чакырылыштын депутаты болгонуңузда бул 2005-2006 жылдар болуш керек, э? Ооба. Ошо азыр болсо 2017. Эмне өзгөрдү ошондон бери? Мыйзамдар өзгөрдү, шайлоо жүргүзүү процессинде бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр болдубу? Же эч кандай кыймыл аракет жокпу? Өзгөрдү болду. Бул жеңилчилик болду да эмелергечи, депутаттарга. Жеңилдирээк болду. Жеңилдирээк болуп калды. Эмне үчүн? Мурун 50% жарандар, шайлоочулар келбесе, анда бул шайлоо
жараксыз деп жараксыз чыгарчу деп да. чыгарылчу. Азыр канчасы келбесе Айырмасы 30%, 20% айырмасы жок да. Бул туура эмес. Көпчүлүгү анда колдоо албайт болуп калышты да. колдой албай тургандай болду. Аз эле кишилер бир кандидатты талапкерди колдоп калса, ошол эле өтүп кетет. Бул туура эмес биринчиден. Экинчиден, бул шайлоо ошол убакыттан эле мен бир чечимге келгем да, туура эмес. Биякта чет мамлекеттин эмелери, политологдор ушуну атайын бизге киргизип койду да, кыргыздарга. Бул илгери курултайда биз кантип шайлоо чыкканды? Мыктылар, ар бир айылдан мыктылар тандалыпчы, мыктылар. Анан алар курултайга келип, мыктылардын арасынан мыктыны тандап жүргөнбүз да. Бул биздин ата-бабалардын. Ата-бабаларыбыз. Ушундай системаны киргизиш керек да азырчы. Эмне үчүн? Азыркы шайлоодо ким мыктылары катышпайт шайлоогочу. Интеллигенция, билимдүү адамдар айтат. Алар кол шилтеп коюп барбайт шайлоогочу. А кимиси барат? Сатылган адамдар, шайлоочуларчы. Анан ошол сатылган шайлоочулар ошону колдоп аткан кандидатты кайсы мыктыны татыктуу президент элишсе ошентип тандаа алабыз. Сиз ошон үчүн өзүңүздүн, мен билгенден сиз быйыл кандидаттыгыңызды койгон, көрсөткөнсүз президенттикке. Бирок көп өтпөй эле кайра алып салдыңыз. Эмне себеп? Ушул себептер болдубу? Мен биздин ассоциация бир чечимге келгенбизде баарысына каршы болобуз депчи. Эмне үчүн? Ар бир эл каалайт да, эмки президент мурункудан жакшыраак болсун, мыктыраак болсун. Бирок биздики андай болбой атат да, президентибизчи. Азыркы талапкерлердин арасында Атамбаевден мындай жогору турган талапкерлер жок. Азырбы? Азыр жок. Элдин арасында бар. Бар элдин арасында. Бирок алар катышкан жок. Эмне үчүн? Жана акча төлөш керек. Азыр билимдүү адамдардын эмне акчалары да андай жок да. Туура. Анан ошондуктан биз карап көрсөк, мындан татыктуу жок экен да Атамбаевден. Анда биз каршы иштелик деп атканбыз да. Ошо азыркы мыйзамдачы, мыйзамда жазылып турат да, каршы иш дегенде улуксат бар депчи, улуксат болот деп. Бирок жазылып турат. Шайлоо өнүктүгүн мезгилинде Кыргыз Республикасынын жарандары, саясий партиялар каржылоону талап кылган шайлоо алдындагы үгүт иштерин талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар менен макулдашуу боюнча гана жана алардын шайлоо фондорду аркылуу жүргүзүүгө укуктуу. Биз азыр каршы болуп иштей албайбыз. Акчабызды менен тиги фондду ачып иштей албайбыз. Тыюу коюп атат да мыйзамдачы биякта. Биз башка кандидат менен сүйлөшүп макулдугун алып, ошол фонд менен иштеш керекпиз да. Бул туура эмес да. Туура. Анда ошол кандидатка иштеш керек да. Бирок 15-жылы жарандар жогорку сотко кайрылышып айтты да, эмне үчүн биздин укугубузду ошентип тепселеп атат. Биз деле баарыбыз жакпай калса талапкерлер каршы иштеш керекпиз да. Туура. Анан ошондо жогорку сот чечим чыгарган да. Ушу эмеге жогорку шайлоо кодексине, референдум эмеге мыйзамга ушу эмени киргизип койсун деп. Булар кандай кылды депутаттар? Мыйзам референдумга киргизип койду. Билесиңер, каршы деген топ болгондо мыйзам менен бекитилген фонддорду ачылып, биз анда референдумда да биз каршы болуп иштегенбиз да референдум. А бирок бул шайлоо мыйзамга киргизген жок. Эмне үчүн киргизген жок депутаттар? Ошол убакта эле ар бир мыйзамга киргизип коюш керек болчу. Бирдей. Бул эми алардын өздөрүнүн каршы иштеген мыйзам болуп калмак. Эмне үчүн ал киргизген жок? Бизге каршы иштебесин депчи. Ооба, эми бул түшүнүктүү эле болот. Биздин каршы иштебесин. Бул туура эмес да. Бакыт мырза, бир суроо да. Эгерде сиз айткандай, сиздин ассоциацияңыздын көздөгөн максатындай болуп, например, мен мисал үчүн бардыгына каршы деген добуш
басымдуулук кылсын деп коелу. Аха. Эртеге президенттик шайлоодо. Аха. 2 күнүнөн президенттик шайлоо болот. Ооба. Ошондо биз эмне жыйынтык алабыз? Эмне шайлоону жокко чыгарабызбы? Эгер шайлоо жокко чыкса, анда буга чейинки олтурган Атамбаев кайра президент болуп уланта береби? Эмне жыйынтык күтүп атасыздар? Эмне максат менен бул? Мен буну эмне үчүн президентке талапкер болуп койдум? Ошо фондду ачыпчы, анан ошол фонд менен каршы иштейлик деп. Бирок жана айтып кетем, ананыраак айтып коем, эмне үчүн мен алып салдым? Жана кошумча участкаларды булар киргизип атпайбы Центризмском. Ошон үчүн мен айттым, мен каршы болуп атам буга. Кошумча участкалар кайда туура эмес, мыйзамсыз деп чыгарган. Анан ошон үчүн мен алып салдым да, и кыргыз тил боюнча. Анда да ошо ананыраак мен айтып коем, ошо кыргыз тил боюнчачы. Азыр мына баарысы коркуп атышат. Баарысына каршы деп добуш берсечи, революция болуп калат, согуш болуп калат. Баарысын ушинтип коркутуп атышат. Эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Муну шайлоо жараксыз деп чыгарыпчы, анда кайра шайлоо болот да. Кайра шайлоо болуп, анда булар өтпөгөн кандидаттар, талапкерлер эмки шайлоого катышпайт, тазалары келет. Бул эме болгондо Акаев кантип келди, билесиңерби? Шайлап атканда биринчи президентти Масалиев чыкты, Аманбаев чыкты, Жумагулов чыкпады беле? Ооба. Үчөө тең өтпөй калды, добуш албайчы. Ооба. Өтпөй калды. Анда эмне болду? Эчтеке болгон жок да. Эмки шайлоодо Акаев келип, булар катышпай катышууну чыгып кетти катышуудан. И Акаев өтүп кетпеди. Жалгыз. Эчтеке болгон жок да. Азыр деле ошентип эметсе, мыйзамда ушул жол жазылып турат да. Коркпош керек. Бирок ал конституция уже жок болду да. Бул 93-жылкы конституция негизинде. Шайлоо мыйзамда жазылып турат. Барбы? Бар. Бул атайын жазылып турат. Баарысына каршы болсочу, анда булар эмки шайлоого катышпайт деп жаңылар келет да. Ошон үчүн эл коркпош керек да. Демек муну колдонсо болот турбайбы? Колдонсо болот. Баарысы айтып атышат да. Бар, мен угуп калдым да, элдер айтып жүрөт да, булардын арасынан бирөөсү да татыктуу жок. Бирок бирөөсүнөн тандаш керек да деп атат. Из двух зол меньше зол. Да, орустар айтканда из двух зол выбирает наименьший деп. Бирок это зло же еще президент болгондо андан да чоңоюп кетет да. Туура. 6 жыл убакытты. Эмне үчүн чет мамлекеттиктер айтып атышат да мындай, из двух зол ни одно не выбирает. Бул Англия айткан, Англия из двух, а выбирает третье, добро депчи. Ооба. Биз орустарга окшоп тигилерге биз орустардын жолу менен барат. Нельзя зло выбирать. Биз таза эмени. Туура. Анан ошо мен айтып коем депчи, ушулардын арасынан мыктылары жок болсо, эмне үчүн биз тандаш керекпиз 6 жылга? Кыргыз элибиз татыктуу президентти тандап, татыктуу эмес президентти эмне үчүн тандаш керекпиз? Ошон үчүн өзүнчө элдик люстрация жасаса болот эле деп. 10-жылы убактылуу өкмөт люстрация тазалоо деген мыйзамды чыгарабыз деп атканда, мурунку жана Бакиев, Акаевдин убагында иштеген чиновниктер баарысын азыркы жумушка албайбыз депчи. Списоктор эметипчи. Тизмеде черный список депчи. Бирок аны жасаган жок да. Азыркы баарысы ошо кайра келип атышат. Анан азыр элдин эмеси бар да, бирок эмне үчүн биздин элибиз билими аз болупчу. Биздин профессорлар, тетиякта Академия наукта иштеген мен да Эркебаев айтканбы да, биз Академия наукта бир чогулуш өткөзүп койбойлукпу депчи. Мен ошолорго айтып берейин депчи. Эмне үчүн кээ акылдуу болсо деле, профессор болсо да, академик болсо да, шайлоо мыйзамын терең билбейт да. Билбейт. Ошондуктан айтып коем деп, алар силер анан элге ошентип жарыялап айтып койбойсуңарбы, үйрөтпөйсүңөрбү, билимдүү кылбайсыңарбы? Эл ошентип көзүн ачып,
барып акыл эс менен шайлагандайчы, өзүн добуш бергендейчи. Бирок чогулуш өткөзбөй, буларга да кереги жок да. Булар эми азыр сиз көрүп атпайсызбы? Интеллигенция дагы, көпчүлүк коомдук ишмерлер дагы өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кандайдыр бир кандидаттарга ыктап, же болбосо дагы бир эме мындай алардын сөзүн сүйлөп жүргөнүн жашоо көрсөтүп атат да. Сиз ошол эле сиз айтып аткан академиктер бир абдан күлкүлүү жумуш болду деп ойлойм. Себеби ушул эле жылы өтө алыс эмес убакта ошол биздин өлкө башчыбыз бир партияны сасыктардын партиясы деп атап коюп, анан бирок алар партия сотко берсе, сот ушул сасык деген сөздү бизге илимдин академиктери, сөздүн академиктери бизге талдап берсин десе, академиктер сасык деген өтө деле сасык эмес экен дегендей. Эми бул анекдот болуп калды да. Эми ошондой окуя болуп аткандан кийин сиз айтып аткан академиктерге канчалык деңгээлде ишениш керек? Бул эме да, Бул чоң суроо. булардын жүрөктөрү жок да, түз айткандайчы. Ачык эле айтам. Мына бизде ассоциацияда бар эмелерчи, интеллигенция бар. Мен аларды да түшүнүп атам да. Алар мамлекет жумушта иштейт, коркушат, жумуштан алса анан үй бүлөсүн кантип багат деп ачык айтышпайт да көпчүлүгүчү. Бирок акылдуулар көп. Анан жанагы азыр силер айтып кеткендей, Бакиевдин убагындачы, сиз билесиңер, Бакиевдин убагында экзамен тапшырчы, кыргыз тил боюнча. Анан 10 минут өзүнүн программасын айтчы да. Бирок үгүт эмелер убакыты келе элек да ошондо. Мен ошондо айткам да, бул экзамен уже агитация да. 30 миңди эмени кол тамганы чогултканга да бул агитация. Сен айтыш керексиң да, мен жакшымын. Мени колдоп койчу, мени кол коюп койчу депчи, бул агитация жүрүп атат да. Бул туура эмеспи? Туура эмес да. Бул уже нарушение депчи. Бул шайлоо неме үгүт иши башталып элек. Башталып элек да. Уже агитация. Анан тиги профессорлор баарысы ошондо айтып атпайбы? Бул экзамен 10 минут сүйлөгөн эмеси программасын айткан. Бул агитация эмес деп, сиз айткандай, сасык эмес деп. Буну агитация эмес депчи. Күлкүлүү да. Анан ошондуктан 11-жылы мен Текебаевка кайрылгамда жогорку кеңешке агитацияны шайлоону жарыялагандан кийин агитация ошол убакта башталсын депчи. 4 айда шайлоого 4 ай калганда президент жарыялайт да шайлоо болот деп, ошол убактан агитация башталсын депчи. Анда бүт жана эмелерчи, кол чогултма, экзамендер ошол эмеге кирип калат да. Ошого кирип калат ооба. Мыйзам жол менен. Өзүнүн программасын айтып. Конечно. Бул Америкада канча болбосо эмеси жок. Мондай строк ушунча агитация. Агитация жасап жүрүшү берет. Бирок сизге айтып коем, эмне үчүн буларга кереги жок депутаттарга ушул мыйзам. Булар 5 жыл отурупчу жүрүшөт, агитация жасай беришет да 5 жылдын ичиндечи. А жанагы депутат эмес, кандидаттар талапкерлер, булар 35 күндө эле жетише албайт да баарысын кыдырыпчы. Туура. И мындай да, мен ошон үчүн эмне үчүн киргиздим, айттым да. Мына 35 күндөчү президенттин шайлоого берет. Депутаттын шайлоосуна берет. Депутат шайлаганда, бирок депутат өзүнүн ар бир эмесин округун алып алып, 35 күн ошол округда жүрө берет. И айыл өкмөткө шайлоо болгон мыйзамда жазылып турат 35 күн. Баарысында 35 күн. Бирок президенттин шайлоо бул башка да. Ар бир айылды кырдырыш керек. 35 күндөчү булар ар бир айылды кыдыра албай, центрлерге барыпчы, сүйлөп, а калган кыргыздар жашайт да тоодо, алыскы эме, жайлоодо, айылдардачы аякка өздөрүнүн кишилерин жиберип коюп, арак берип, акча берип, ошентип бузуп атышат. Айтат, биздин талапкер президент болгондо анан келет деп. 4 ай берсе, анда бул талапкер кыдырып чыгат эле да. Убакыт аз болуп атат. Бул сөзүңүзгө мен абдан кошулам, себеби мына азыркы абдан айкын, таза өтүп атат деген шайлоодо дагы бул көп байкалды да. Ошо мен сизге чейин да көп
ошол президенттикке талапкер болгон кандидаттар менен сүйлөштүм эле, алар да айтып атат, керек болсо даже эсептеп да беришти да. Ошол эле жана Турат Акимов да сизге окшоп ал дагы талапкерлигин көрсөтүп, бирок бир аз убакыттан кийин кайра алып койду. Көрсө жанагы шайлоо алдындагы 30 000 подпись деп коет го, кол тамга топтоосу физически просто эсептеп чыкканда убакыт жетпейт экен да. Анан сиз айткандай эле жанагы бийликте туруп депутат болуп калган же болбосо бийликти көрсөткөн кандидаттарга эле ылайыкташкан мыйзамдардын күчү менен булар элге өтө жакшы түшүндүрбөй туруп эле анан өздөрү бул аягында бийликти узурпация кылуу, менчиктештирүү. Бирок элге ачык айтпайт. Элге биз ачык айкын таза шайлоо өткөзгөн атабыз, аракет кылып атабыз деген менен мыйзамдар бир гана сиз айткандай жаңы келген кандидаттарга эмес. Акчасы жок, бийлиги жок. Бирок жүрөгүндө Кыргызстан үчүн бир жумуш кылам деген. Бир убакта бийликтин канатынын алдына кирип калган же болбосо депутат болуп калган гана адамдарга иштей тургандай мыйзам чыгарышат. Ушуну айтып атасыз да. Да, ушундай эле өзүнө ылайыктуу мыйзамдарды чыгарышат да. Анан да биз эмне үчүн мен өзүмдүн кандидатурамды алып салдым? Бул кыргыз тилдичи эне тилибизди сыйлаш керекпиз да, сыйлаш керекпиз. Биз сыйлабайт экенбиз, депутаттар дагы сыйлабайт экен. Мына 52-чи беренеде да жазылып турат да, орусча. Сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента. Сбор подписей. А кыргызчасы котормосу президенттин кызматына талапкерди колдогон колдорду чогултуу деп. Кантип колдорду чогултуу? Колдорду эмес, кол тамганы деп жазыш керек да. Шайлоочулардын кол тамгасын чогултуш керек. Колдорду кыргыздар илгери согушка чыкканда колдорду чогултту да, чогултуп жүргөн да. Саяктардан 2000 кол чогулткула, бугулар 4000 кол чогулткула. Бул адам чогултуу деген эле. Ал согушка барыш. Канча адам колдо куралды кармалат депчи. Туура. Ошентип согушка даярданчы. Кол тамга эмес бул. Кол тамга. И ошону мен айтып атпаймынбы? Депутаттарга жаздым. Анан бул Центр избиркомго да жаздым. Муну тактап анан чыгарбай шайлоо өткөзбөйсүңөр. Азыр кантип кол чогултса, кайсы колду? Сол колду, оң колдубу? Анан биякта да жазылып турат. Бардык берилген колдор же текшерүү үчүн кокус тандап алынган чучу кулак деп коет. Колдордун бир бөлүгү текшерүүгө жатышы мүмкүн. Колдорду алып барыш керек да, анан тияктан Центр избиркомдон ошу колдорду текшериш керек. Маймылдык эмес бекен, адамдык экен, сол оң кол деп күлкүлүү да. Ошондугун да атышат. Ошон үчүн мен айттым, мен кыргыз тилди барып тапшырбайм. Азыр жеңил болуп калды кыргыз тилди тапшырганга. Эмне үчүн жана компьютер менен басып койсо болот. TOEFL да. Да. Мурун кыйыныраак болчу. Аны сүйлөш керек, программаны айтыш керек. Муну бул жөнүндө дагы ойлорду айтып жүрүшпөйбү? Биз баарыбыз эле кыргызбыз, бирок кыргыз тилин тапшыруу бул эми чын-чынына келгенде убагында Акаев муну Куловго каршы колдонгон эле бир курал катары. Өзүнүн күчтүү оппонентине каршы ойлоп табылган бир курал болчу да. Ушул кыргыз тилинен өтпөй калса, бир топ электоратын жоготмок да, анан кийин ушул айла болчу да. Буну биз айтпаганыбыз менен баарыбыз түшүнүп. Ошол эми мыйзамга кирип, азыр эми сиз айткандай бул мындай күлкү келтирерлик бир орусча айтканда издевательство болуп кетти да. Туурабы? Туура. Ошондо дагы жанагы сиз азыр окуп аткандай анча-мынча жана которууга келгенде сөздүн маанисине көңүл бурбай, эми буга таң калыштын кереги жок, Бакыт мырза. Себеби эмнеге? Биз килтейген мамлекеттин түзүмүн кармап турган конституциясы жок. Жоготуп жиберип жашап аткан өлкө болгондон кийин анан сиз айтып аткан анча-мынча сөздүн маанисине көңүл бурбай койгонго менимче таң калыштын кереги жок. Анан да айтып кетпедиңизби? Референдум боюнчачы. Референдум 4-декабрда болду. Биз дагы топ эмне үчүн топ уюштуруп каршы депчи. Бул референдум тиякта турган депутаттарчы таң каласың да. Бир билими барбы, жокпу депчи. Же алар баарысы бизнесмен келип, содагерлер отурушабы депчи. Содагерлер эле отурат. Мен бир жолу айтсам, бизнесмены сидет деп орусча айтсам, бир бала мага айтып атпайбы.
бизнесмен деп эле койгулачы, таргаштар деп койгулачы депчи. Туура Анан туура сөз. мына бул референдум боюнчачы, референдумдечи чыгарат, биякта ачык эле конституцияда жазылып турат. Референдумга мыйзам чыгарыш керек. Мыйзам чыгарыш керек да депчи, референдум мыйзамы деп. А тиякта долбоор мыйзамы деп чыгарып коюптур да референдумга. Туура эмес. Мыйзамды кабыл алып жогорку кеңешчи президентке берет да, президент мыйзамга кол коет же койбойт, же вето коет. А булар карабайсыңарбы? Даже президент жазып атат да ушул жактачы, ушу долбоор мыйзамды референдумга чыгарыш керек. Биякта мыйзам деп жазылып турат конституцияда. Анан азыркы референдум туура эмес, мыйзамсыз дегеничи 9-бөлүмдө жаз. Ушул конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби, мына өзгөртүүлөрдүн деп. Бирок аякка толуктууларды да кошуп койду да. Толуктуулар болбош керек. Толуктуулар болбош. Толуктуулар уже муну бузуп салды. А тиякта жөн эле мындай 2,5 добуш менен өтөт десе, 3-төн 2 деп жазса болот да ошентипчи. А өзгөртүү толуктуулары болбош керек да. Только өзгөртүү, изменение деп коет. А дополнение болбош керек. Биякта жок андай. Ошон үчүн аны эсептейбиз. Муну көбү эл билбейт да муну. Билбейт. А ошентип биздин депутаттар алдап коюшат элдичи. Анан буну биз айталык деп атсак, чыгыпчы көп телевидениялар көрсөтпөйт да, айтып кыргызбайт. Мына сизге мен ыраазычылыкты билгизип көрөйүн, билгизейин деп атам да, рахмат сизге. Ушуну мени чакырып ушуну айтканда. Биз эми жанагы өз алдынча көз карандысыз телевидение болгон үчүн бизде бир аз мүмкүнчүлүктөр бар. Жана көпчүлүгү сөз эркиндиги жок деп кыйкырып атышкан менен менимче бизде бир аз болсо да сөз эркиндиги бар деп атам да. Анан ошол сөз эркиндиги мүмкүнчүлүгүнөн колдонуп сиздерге окшогон мындай ачык ою бар адамдарды чыгарганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Бакыт мырза, биз эми көңүлүбүздүчү баары бир убакытта мындай убакыт чектелүү да. Биздин 1 саат убактыбыз бар. Ошон үчүн биз азыр мына 2 күндөн кийин тарыхый бир бурулуш жасайбыз деген үмүт кылып отурабыз. Бирок сиздин сөздөрүңүздөн мен байкап отурам да, ушул сиз башкарып аткан президенти болгон Кыргызстан шайлоочулар ассоциациясынын президенти болуп атпайсызбы? Демек, көпчүлүк шайлоочулардын ою азыркы болуп аткан шайлоо бул өтө деле закондуу эмес. Эгерде закондуу болсо дагы ал жерде татыктуу кандидаттар жок деген ойду айтып атасыз да. Биз ошон үчүн баарына каршыбыз деп. Макул, бир кандидатыбыз бийлик түрткүлөп аткан кандидат болсун. Бирөө болсо чириген бай олигарх болсун. Бирөө ошол 26-27 жылдан бери саясатта жүргөн кандидат болсун. Дагы бирөө премьер-министр, депутат, дагы бирдемке болгон мамлекеттик жана бийликте отурган адам болсун. Бирок бир аз болсо дагы азыр 1-2 таза деп коелукчу, таза инсандар кошулгандай да. Ошол эле Улукбек Кочкоровду айталык, Масадыкты биз буга чейин билбеген. Билсек дагы аркасында өтө чоң мындай саясий бир мындай интрига чуусу жок адамдар деп. Ошолорго деле каршы болуп атасыздар да эми. Же биз билбеген сиздерде бир кандайдыр бир маалыматтарыңыздар барбы? Же жалпы жонунан эле каршы болуп чыгып атасыздар? Жок, биз баарысына каршы болобуз да. Эмне үчүн? Биринчиден, жана талапкерлердин арасында бар убактуу өкмөттүн мүчөлөрү. Бекназаров бар да, Сариев бар. Мына былтыр 31 августта биздин президентибиз жана эгемендик майрамда чыгып айтпады беле, сүйлөбөдү беле. Эмне үчүн 10-жылы ушундай туура эмес конституция элге чыгарып койгон депчи. Анда Отунбаева кеп калбадыбы? Укпайчы. Алар биз деле билимдүү адамдар айтып эле жүргөнбүз да, туура эмес бул. Конституцияга жана декрет кошулбаш керек. 1,5 жылга президент болосун деп бир Отунбаеваны эметип атканда. Ошону алдап коюшту алар. Алар
убактылуу өкмөттөр элди алдап койду. Ушул конституцияга чыгарып, ошо элдин колу менен алар добуш берип койбоду, ошо бекитип койбоду. ооба. Бирок Отунбаева деген сөз жок буяктачы. Референдум жолу. Референдум жолу мененчи. Отунбаева деген жок. Жок. Ушинтип алар алдап коюшту да. Демек Атамбаевдин алган президенттик посту деле мыйзамсыз болуп калды да. Ал туура эле да бул. Ал Эгерде Отунбаева туура эмес шайланса. туура. Анычы мындайда бул өзү айтып кой, чындыгын айтып койду да. Чындыгын айт. Чындыгын айтты. Бирок эч ким кечирим сураган жок элденчи. Байкадыңарбы? Эч ким сураган жок. Ушундай боло берет деп, анан да референдум ушуга өзгөртүү киргизип атат, толуктууларды. Кайра эле бул жаман эмегечи конституция. Кайра эле алдап атышат. Ошо көрдүңөрбү? Уялбай. Бирок элдин эме караңгысы, мындай билими жок. Биз алар менен иштеш керекпиз. Ошон үчүн мен топ каршы деп референдумда түзүп, ошондо элге айтып бергенде, могу туура эмес деп. Ошондуктан көпчүлүгү против деп галочка коюп койгон. Билесиздерби? Референдум обычно полностью за деп этип калышат. Анан азыркы биз каршы болгондо, ошон үчүн биз буларга каршыбыз да. Азыркы жана эме убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө. Анан жана депутат болбодубу 5-созовдо Кочкоров, улуу Бабановдор, алар дагы туура эмес мыйзамдычы, элдик демилге деген мыйзамды ушулда кабыл алганда элге каршы. Бул конституциядачы 300 шайлоочуларчы эме киргизе алат, сунуш киргизе алат, эмеге жогорку кеңешке конституцияга өзгөртүү киргизүүгөчү. Бирок алар өзүн жөнөкөй мыйзам мененчи чыгарып атат да, элдик демилге деген мыйзамда 300 миң шайлоочулар 2020-жылга чейин киргизе албайт деп сунуштарды. А биякта жазылып турат, жогорку кеңеш киргизе албайт. Жогорку кеңеш 300 миң шайлоочулар. А эме жогорку кеңешке тию бияка жазылганда. А 300 миң шайлоочуларга макулдугу бар бияк. Бирок алар ошону өзүн жөнөкөй мыйзам менен, жөнөкөй мыйзам конституциядан ылдый турат да. Аны ошентип жазып койгон. Ошон үчүн булар элге каршы болгон. Ушунча көп мыйзамдарды мен деле айтып коет элем. Булар туура эмес ошентип чыгарганда. Ошон үчүн биз да каршы. Жаңы келген, чет мамлекеттен келген ага да биз каршыбыз. Эмне үчүн биякта жашаш керек да. Элдин арасында болуш керек да, кыргыздардын арасында болуш керек да, кыргыз болуш керек да. Ошондуктан биз ага да каршыбыз. Бул биздин эмебизди билбейт да, турмушубузду барып кайра эле башка чет мамлекеттин эмесин бизге мындай тамгылай берет. Ар бир системаны, ар бир реформаны депчи. Аны ошондуктан баарысына биз каршыбыз. Анан жана алдап аткан Бабановду көрүп атасыңар. 10 өнүккөн мамлекетке киргизебиз деп атабы Кыргызстан. 6 жылда. 6 жылда кантип киргизет? Ал 10 өнүккөн мамлекетти билеби өзү дагы. Бул жанагы мен дагы айтып кетпедиби? Остап Бендерге окшогончу Васюкини бир шаар кылам деп атпады беле Остап Бендерчи? 12 стол деген кинодочу. Ошентип бул алдап атат. Bunun dağı emesi dağı ОБ деп тамгалары бирдей экен да. Остап Бендер, Өмүрбек Бабанов депчи. А биякта эми элдин таппаганым жок. А биякта жана СДПКдан чыккан Сооронбай Шарипович Жээнбеков мен дагы 2000-жылы мыйзам чыгарып палатада депутат болгондо бул эмеде болгондо СМПда. Бул өзү жакшы эле киши. Бирок деңгээли президентке жетпейт да. Жок андай. Аны айтып жүрүшөт. Тарынбасын ал. Ал башка эме должностьты бербейт элем да, если мындай болсо. Мындан дагы 100 эсе бизде жакшы эмелер бар да. Адамдар бар. Адамдар бар. А президент кандай болуш керек, Бакыт Мырза? Президенттин көз карашыңызда. Президент элдин президенти болуш керек да. Элдин президенти бул колу берүүчү колу болуш керек да.
берүүчү колу. А булардыкы алуучу колу да. Рука дающая деп орустар айтканда, а у них рука берущая. Алар алат да. Ошентип содагерлер болбош керек бияктачы. Содагерлер коррупция менен содалашат. Жоокер болуш керек биздечи. Жоокер күрөшөт, согушат ошо коррупция менен. Кыргыздарда жоокерлер бар болчу да. Атамбаевдин акыркы убактагы жоокер болом деген аракети ошол коңшу өлкөгө Назарбаевга айткан акараты силер бизге киришпегиле деп. Бирок ошол эле убакта 2 күндөн кийин биздин мигранттар үчүн, сыртта жүргөн, Казакстанда жүргөн граждандарыбыз үчүн, атуулдарыбыз үчүн көрсөтүп аткан кыйынчылыктар, чек арадагы тоскоолдуктар эмне дейбиз? Биз жылаңаш туруп ер жүрөк баатыр боло алабызбы? Бунда ер жүрөк баатыр акыл менен болуш керек да. Күч менен эмес. Күч менен эмес. Сөз менен эмес. Сөз менен акылы бар болуш керек да. Туура. Канча бизде кыргыздарда акылдуу адамдар бар болчу. Туура. Мында Кытайбы басып кетебиз дегенде телекмат атабыз барып сүйлөшкөн. Дипломатическим путем. Туура. Ана биякта мен эмне үчүн буларды каршы деп атабыз? Акыркы эмеде булар кыргыз эмес деп эсептейм да. Эмне үчүн? Мен атам врач болупчу. Ырлар жашчы да 1980-жылы эрте кайтыш болуп кеткен да. Ошондо мына жүрөгүмдө кыргыздын деп ырлары бар болчу да. Мен ошону 97-жылы ошо типографиядан чыгарганда жазганда көркү жок асман жылдызсыз, жүрөгүм сокпойт кыргызсыз, мекеним толор мекеним, жашоо жок сенсиз кыргызым депчи. Мына ошондо араванда иштеп, өзү көлдүк болуп, араванын түштүк жагын кантип эметип, сулуу жерлери бар деп ушул жакта жазып, кыргыз болчу да. А биякта өзүңөр карап көрүңүзчү. Мына депутаттар отурган жерде зал заседаниядачы, оймолорун карап көрүңүз тамыдачы. Мен ошону айткам, Текебаевка да айткам, ал телевидениеден айтсам көрсөтпөй койду да. Сиз көрсөтсөңөр жакшы болот эле. Мына моундай оймолор. Бул кыргыздык эмес. Биздин оймолорчу буякта үзүлбөй кете берет да. Ооба. А буякта үзүлүп өзүнчө солдаттар жокерлерге окшоп депутаттарды курчап турат да, иероглифке окшотупчу. Мына иероглиф болуп мындай. Анан буякта биздин эмебиздечи бир эле мүйүз барыш керек. Бир эле мүйүз да, а буякта 2-3 эмет коюп ажыдарга окшотуп койду да. Жуңгарларга окшотупчу. Анан кантип булар кыргыздарга жакшылык жасайт? Жасабайт. Билинбеген символикалар деле көп. Мен былтыр ошо жогорку кеңешке киргендечи, ошондо байкап калдым да, а булар байкабай жүрөт. Бирөөсү да бийликте отурган эмелер кыргыз эмес деп. Жөн эле жазылып турат да, паспортто кыргыз деп. Анан ошол эмеде бир замминистрге культурага киргем да, айттым да, айтып коюңузчу, бул биздики кыргыздыкы же кыргыздык эмеспи десем, ал айтат: у нас, говорит, замудренные кыргызы, говорит, начали импровизировать. А замудренные кыргызы кто, говорит? Это уже не кыргызы. Айтпады. Это не уже не кыргызы. Искаженные кыргызы. Искаженные. Вот. Биякта вот бизде дагы кыргыз дегендечи, мен спорт жакта иштеп калдым да, азыр президент федерациялар. Бул кимдер башка калктар тарынбасынчы, булар шайлоодочу мындай күйгөн, мыкты кыргыз чыкканга талапкерге колдобойт да, эч ким колдобойт. Мына бирок могу конституцияда жазылып турат. Алгалай бер кыргыз эл, Кыргызстан эл эмес. Азаттыктын жолунда өркүндөй өсө бер, өз тагдырың колунда. Бирок биздин колубузда эмес экен да. Тагдырыбыз. Мен анализ кылганда Атамбаевдин шайлоосундачы 11-жылы ал 63% алды эле, ошондой. Биякта 80% чыкты да, түндүк жактачы. Анда агитация кантип жүргүзгөн? Силер эмегечи түштүк келет экен,
түндүктү колдоп койгула депчи. Ошондой болгондо жумушта мен айткам, биз барыбыз бир кыргызбыз деп. Трайбализм, Трайбализм болуп калганда, анан 80% шайлоого чыккан биякта. А түштүк жакта 50%, 49-48% эме шайлоочулар чыккан аяккачы. Кыргыздар көпчүлүгү барган жок. Аякта көпчүлүк өзбектер барды да. Өзбектер барып, анда бүт кичинекей калктар шайлоого барат. Кыргыздар барбайт көпчүлүгү. Ошондуктан бир 15%, өзбектер канча 14% бизде, ошол кореецтерди баарысын чогултуп эметсек 15% болот алардыкычы. Анда 63-төн 15% алсаңар, анда 48 болуп калат. То есть биринчи тур менен президент өтпөй калды. А тигилер жардам менен өтүп кетти де. Билип атасыңар, түшүнүп атасыңар? И азыркы жана агитация мен айтып коем, аябай жаман кир болуп атат да. Мен дагы көрүп атам, мага өзбектер дагы өзүлөр айтты. Кээбилерчи, бизге бир кандидат келип атат, эметипчи, айтып атат. 10-жылы согуш болбоду, ошточу, ошол өзбектер кесилген эмелердин жумуштарын кайра мен караштырам деп атпайбы? Ушинтип сүйлөшүп атышат. Баарысы ар бир эме менен калк менен өзүнчө сүйлөшүп, содалашып. Мына Казакстанга чейин барып сүйлөшүп атат, башка эл мененчи, президенттер менен. Биздин уже Кыргызстанды уже сатып атышат да. Содалашып атышат. Мен президент болгондо силерге момуну жасап берем, силерге муну. Бирок тиги согуш биякта бизде калды да дагы, жүрөктө. Тура. Кээбилер уже чыгып атышат, помощниктер. Тетиякта оңдор келгендечи, жайындачы, чыгып алып плакатта жазылып турат: "Свобода Азимжана Аскарова". Ай, бундайды жана эмени мораторийде атууга алып, ушундай эмелерди биздин жерибизди келип алабыз деп аткан, талашкан эмелерди атыш керек. Атып салыш керек. Экинчи жолу келбесин. Биз баарыбызга жакшы, биз айкөйлөйбүз, кыргызбыз. Биз ак көңүлбүз. Андай эл жок. Илгерттен бери, бирок биздин арабызда кыргыздар бар, айтып жүрүшөт да, биз илгерттен жаманбыз. Сатып эле жүрөбүз. Ушуну көрө албай жүрөбүз. Эми аны ким айтып атат? Алар кыргыз эмес айтып атат. Кыргыз андай болбочу. Эч качан. Анан ушинтип зомби болуп калбады, агитация кылып атып, ар бир чоң кишилерчи да. Өкмөттүн кишилери, а мы издревле такие депчи. Айылга барып калсаң, бирлер менен сүйлөшүп калсаңчы, айтып атпай, момда десе. Бакыт биз ошондойбуз илгерттен деп коет. Уже бизге сиңип калган, биз жаманбыз дегендечи. Көрдүңөрбү? Кандай саясат жүргүзүлүп атат? Атайын жүргүзүлүп атат саясат ушундай. Эми бир жакшы айтылган сөз бар. Келесі коомго акылдуу башкаруучу келбейт деген. Биз эми кандай шайлоо өткөзөбүз? Муну 2 күндөн кийин билинет. Анан дагы бир жакшы сөз бар. Ар бир шайлоо бул шайлоочунун үмүтү акталчу, үмүт күтчү гана мезгил. Айтылган берилген убадалар аткарылышы, аткарылбашы бул күмөн деп коет. Ошон үчүн азыр шилекейлерин чачыратып, ооздорун көбүртүп айтылып аткан убадалардын көпчүлүгү аткарылышына күмөнбүз. Бирок жашообуз өзгөрөбү деген үмүт менен шайлоого барабыз. Эми сизге Бакыт мырза убактыңызды коротуп келип, ачык айкын сүйлөп бергениңизге чоң рахмат. Сиз дагы ошол кыргыздын бир келечеги кең болсо экен, туура болсо экен, түз болсо экен деген мырзалардын, жарандардын бирисиз. Менимче бул сүйлөшкөн сөзүбүз акыркы болбойт деп ойлойм. Дагы алдыда мүмкүнчүлүк болсо сиз менен дагы кенен кесип сүйлөшөбүз. Ал эми бүгүнкү айткан ойлоруңуз үчүн рахмат айтабыз. Сиз болсо элибиз менен шайлоонун алдында өзүңүздүн айтчу сөзүңүз болсо айтсаңыз. Урматтуу элим, бул акыл эс менен барып добушуңарды бергиле. Куркусак менен шайлабайчы. Шайлоо деген выбор деген тандоо, тандаш керек. Анан мен дагы
Ошо күйүп атып, мен дагы бир сөздөр ыр деп айтпайм, чыгып калды. Заман келди кыргызым, акыл эсинен кетти кыргызым. Калп кыргыздарды көтөрүп, жыргап жүрөт кыргызым. Заман келди кыргызым, ойгон элим кыргызым. Кыргыз деп атын алып алып, могу катуу болуп калат го, душман басып келатат кыргызды деп. Эми душман эле басып келаткандай эле болуп атат. Ошондой эле болуп атат. Мен ачык эле айтам. Ачык эле айтыш керек. 25 жылдын ичинде өнүктүрөт элекпиз да кыргызды. Биз булардан, кошуналарыбыздан өйдөө болот элекпиз да. Туура. Бир кичинекей калк, бирок биздин бай жерибиз бар да. Жана Кудайдын дачасы дегенде да. Аны ошону биз карабайсыңар эмне кылып атат. Колдоо бар атат. Колдоо албай атабыз. Туура. Рахмат сизге. Рахмат Чоң сизге да. рахмат.